Assalamu alaikum. Hurmatly tuğanlar. Özüm koldagamın, özüm mitikte koldop şaylagamın, özüm ügüttөгөмүн. Men укугумду коргойт, карапайым элдин укугун коргойт. Мага бийликтен эчтеке кереги жок. Болгону менин укугумду жакшы коргоп берет деп колдогонмун. Мына российский номер менен менин укугумду коргоп жатат. Мына оң урулдуу менен сол урулдуунун экөөнүн айырмасы жок, экөө тең. Российский номерби бардыгын бирдей кылып койгон. Ошо мен колдогон бийлик. Мен митингде барып жүгүрүп такси кылып аткан жеримен токтотуп коюп барып колдогон бийлик. Оң урулдуу менен сол урулдуунун айырмасын билбей экөөнү бирдей кылган ушул бийлик. Өзүм колдогомун, күнөөкөр өзүммүн. Эртең жолдон токтотуп машинemi алып койсо дагы мен не дейм, өзүм укугумду, карапайым элдин укугун коргойт деп өзүм колдогомун, өзүм шайлагамын деп өзүмдү басаңдатсам керек деп ойлойм. Бирок урматтуу кыргызстандыктар, мен билбейм качан тыюу салганын. Мен Эртай мырзанын айтканынан көрдүм. Ошол Инстаграмга чыгарган, ютубтан көрдүм, инстаграмдан көрдүм. Ошол мырзанын айтканынан көрдүм. 6 ай мурун эскертилген экенмиш. Бирок оң рулдуу жанагы секин акырын алып келип туруп Россия жасалма номер, тиги Абхазиядан жасалма номер кылып, Армениядан жасалма номер кылып алып келген оң рулдуу машинелер менен сол рулдуу таза мыйзамдуу кирген машинелердин ставкасын бирдей койгон. Ошол экөөнүн айырмасын билбеген жетекчилерди бардыгын табып чыгып жоопкерчиликке тартыш керек. Себеби оң рулдуу менен сол рулдун экөөнү бирдей 10 регион деген номер беритат биринчиден. Экинчиден, бул машинелерди Россиядан учеттон чыгарса болот. Марлен Маматалиев айтты го. Орусиядан өзүнүн өкүлдөрүн алып келип, керек болсо бул жактан учеттон чыгарып берсин деп сунуш кылды. Ошол сунушту кабыл кылып, ушул сунуш туура Россиядан 2 адамды же 3 адамды алып келип коюп, бир 3 ай 4 ай берсе, российский номерлердин бардыгын учеттон чыгарып берсе, анан биз мыйзамдуу кылып каттап алсак жакшы болот. Оң рулдуу менен сол рулдуунун айырмасы эмнеде? Оң рулдуулар ошого акчасын камдап жүргөн. Алар 6 ай, 7 ай мурун, 1 жыл мурун, канча жылдан бери айтылып жүрөт. Алар билген. Билбегени билип, жок кыла турганын жок кылып, сата турганын сатып, запчас кыла турганын запчас кылып, бүт бардыгы бири-бирине өткөзүп, ошого кайыл болуп, арзаныраак алып жүргөн. Сол рулдуулар, биз аны билген жокпуз, мен билген жокмун. Иши кылса, ушул мыйзамды элге такап, элге шуну ушундай кылгыла деп мажбурлап аткан бийликтин башында отургандардын ушу именно УНА кызматкериби, кайсы жана УНА мамлекеттик ишкананын башкармасынбы, жанагы чулдур этип орусча сүйлөп аткан адамбы, ушу кандай оң рулдуу менен сол рулдууга экөөнү бирдей тариф киргизип койсок, экөөнү тең Кыргызстандан өзүнөн башкага сатканга мыйзамсыз деп койсок туура болобу деп чечим чыгарып, ойлонуп, эсеп китеп кылбай эле российский номерби болду, сен 10 регион аласың, аны бирөөгө сата албайсың, сенден башка эч ким айдай албайт деп чечим чыгарып коюп, ал жерден чечим чыгарып койшоң эле. Ошон чечим чыгарып койгондор азыркы президентибизге каргышты, президентибизге жаман сөздөрдү ошол кишилер алып келатат. Ошолорду чекеден табып чыгып, кандай эсепти билбейсиңби? Российский номерлерди макул, өзүнүн номерин өткөзсүн, 10 миң, 20 миң болсун, ашып барса. 20 миң дагы көп. 10 миң менен 20 миң тегерегенде. Сол жактуу рулдуулар, мен оң рулдууларды айтпайтам. Сен анан документи жокторду дагы айтпайтам, эптеп документ жасап алайлы.
Мен документи бар, таза. Россияда катталган номерларды, машинелерди айтып жатам. Ошолорду 10-20 миң кылса болот. Анан 100 миң бул күтүлбөгөн акча. Башкаларга чоң акча болуш, кичинекей акча болуш үчүн 450 миңди айдап жүргөн биз үчүн чоң эле акча. Мисалы, менин машинам 450 миң сом турат. Россияда да, Кыргызстанда 450 миң сом турат. Мен буга барып 130 миңдей акча кетет экен. Ошол акчага машина номер алам. И бул машина мага өлгүчөктү никеленип калат. Же ушул боюнча ушу машинанын полный жүгү 1 тоннага жетпейт. 1 тонна деп коеюн, 1 тонна ашыгы менен темир тезекке апарып, ушу боюнча сатсам 30 миң акча болот, 30 сомдон сатсам. 30 миңге сат дегенде турабы? Болбосо өзүң өлгүчөктү өзүңө никелеп ал дегендей маниде чыгарып койгон кызматкерлердин бардыгын териштирип жоопко тартуусун талап кылам. Себеби биз карапайым элдин укугун коргойт деп шайлаганбыз, колдогонбуз, талабын талашканбыз ушул күнгө чейин. Бирок үмүт эртең чечилет. Эртең мен бүгүн ач кулак, тынч кулак шаарда минбей турган кылып, шаарда эмес, айылда минбей турган кылып бирөөнүн үйүнө апарып таштайм. Болду, эртеңден баштап кокус бийлик кой, бул жерде ката кетиптир деп оңдосо минип чыгабыз. Болбосо машинени бир ай күтөбүз. Болбосо анан акырын запчастка союп сатабызбы, башка нерсе кылабызбы, ошондо көрө жатарбыз. Куданын айтканы болот калганына. Аллах бар. Бардык пландарды бузуучу, бүтүн пландарды бузуучу Аллах Таала. Планыңарды өтө узакка кой болбагыла, урматтуу элди кыйнагандар. Аллах ошончолук план кылгандардын планын бузуучу Аллах Таала. Бүт бардык планды секундта бузуп коет.